Салам достор. Бул сабагыбызда крышаны кандай жапканды үйрөнөбүз. Мынакей крышаны басабыз. Настройка. 150. Бизде талшына 150 кылып алабыз. Сиздерде 300 чыккан болуш керек. Кабылканы тандайбыз. Кийин мына крыша каалаган түстү тандасаңыздар болот. Мен азыр ушуну тандап тура берейин. Мыналар Венела титановая. Окей. Окей. Эми многоугольный крышаны тандайбыз. Окей. Эгерде мынал крышаны тандай турган болсоңуздар, мындай конверт түрүндөгү крышаны өзү жабып коет. Мынакей. Бизге азыр мындайдын мынау каалагандай кыйшыктыкта алып чыгарса болот. Берки мынабуда андай кыйгач менен жаба албайсың. Только 90 градуста гана жабат. Жана бул жерде дагы мындай функциясы бар. Мунусу двускатный крыша алып жабат. Мынакей. Бизге азыр мына крышаны колдонобуз. Азыр многогранный крышаны колдонайлы. Азыр мынакей. Бизде азыр ылдый болуп калды. Муну кармап туруп, бурчунан кармайбыз. Ctrl-D. Өйдөгө көтөрөбүз. Окей. Покрытиянын бурчуна алып келип туруп, мышты басабыз. Бизде көтөрүлдү. Бирок бизде мына архикатта шестигранный деп коебуз, мына алдына чыкканды. Ошол нерсени көңүлдөгүдөй кылып өзү жабып бере албагандыгына байланыштуу. Муну биз колдо башкадан жабабыз. Мынакей конверт түрүндө жабайлы. Мынакей. Кийинкисини бизде чыгып турган эркерлерибизди отдельно жабабыз. Узунураак кылып жабып кое бериш керек, себеби азыр мына жери крышада көрүнүп калышы мүмкүн. Ошондуктан муну бул жака копия кылабыз. Ctrl-D жана Ctrl бассак плюс копия. Ставим. Мынакей 3D'да азыр көтөрөбүз. Ардыгын shift'te кармап туруп белгилейбиз. Ctrl-D көтөрөбүз. Мышканы басабыз. Мынакей. Бизде крыша даяр. Азыр биз эми мына бурчтарын, чыгып калган бурчтарын жок кылышыбыз керек. Бизге бул бурчтардын азыр кереги жок. Балким ушундан жакшы.
Мейлі, шонысы менен тұрғаны жақшы екен. Себебі мына крыша biraz объемный көрініп отады. Егер де мұнысын алып отырған болсақ, жерден қырқып. Резкий мына бұрылғанда негедір маған жақпады. Эми мынау биздин жалпак тилде айтканда өстүрмөлөрүнү жасайбыз. Мінекей. Чоңойтабыз, мөлекен басабыз, смещение всех сторон. Высотасыны түшүрүп коебуз ылайга. Мінекей асты тосулду. Мына бурчтарын болсо мында жасап коебуз. Мындай, мындай. Мында бул жагына. Болсо мындайны тегиздеп тартып койсок да болот. Shift'ти басып туруп, 90 градус келди. Чалды. Мінекей біздің крышабыздың астында ачылып калгандары тосулду. Мінекей. Крышабыз даяр. Эми буга бираз дизайн иштейбиз. Кошумча. Мисалы, мына жерге слуховой окно. Alt менен белгилеп кармап алабыз жана крыша бизге двускатный крыша менен жасайбыз. Мынаны тушуна болсун. Ctrl-D götürüyoruz. Так, götürüyoruz. Başka nerse basılıp gitti. Ctrl-D arka жылдырабыз. Окей. Çıkıp kalanı biraz sos koyuyoruz. Bizge mına linja aябай керек. Себеби азыр биз мунун ичинен дуал иштейбиз. Дуалдын чыгып калганын крышадан кыркканыбызда мына бул ушул линиядан сыртындагы дуал көрүнбөй калат. Ошого биз азыр бизге анысы аябай керек. Азыр сизге практика жүзүндө да көрсөтүп койсом болот азыр. Мынакей бизде крыша. Мына бизде ички линия көк.
Mına misалы bizde dual deyli. Перегородка. Окей. Эми муну көтөрөбүз. Окей. Мына биздин көк линияны карап туруңуздар. Анан азыр дуалды. Мына басабыз. Басканда отсечь. Мынакей. Bizde бул жактар ачык калып калат. Ошондуктан көк линияны мындайраак чыдырышыбыз керек. Мына bizde ошол линия. Ошону биз чыдырабыз. Мисалы 700. Бул жака өстүрмөсүнө бул жака 700 коебуз. Бул жагында ошондой. 700. Мына ичкериге 700. Эми biraz көтөрүлүп калыптыр. Эми муну ылдыйраак түшүрөбүз. Крышанын өзүн кармайбыз. Окей. Көтөрөбүз. Мына ашыкчасы көрүнбөйт дуалдын. Bizde дагы эле мына чекелер көрүнүп калат. Ошондуктан көк линияны дагы тартабыз. Өстүрмөсүн кичирейтип коебуз. Окей. Эми крышанын ашыкчасын түшүрүп коебуз. Окей. Bizde dual dayar. Эми буга айнек койсок көркүнө чыгат. Спейт. Эми окна. Окнага келип, мына специальный окнага киребиз. Бул жерде өзгөчө формадагы айнектер бар. Биз мына полукруглый окнаны тандайбыз. Ошону тандаса да болот. Мен полукруг окнаны тандадым. Булардан мисалы рамкасын андай формадагысын тандадым. Эми покрытиясын беребиз, краскасын. Мен орех горизонтальный тандадым. Жана стекло голубое. Biraz ичкери кирип туруш керек, объемный болуп. Обшивка сыртындагы наличниктери наружный болсо болот бизге. Окей, ширина 100, нормально. Обшивкалардын боёлушу бизге белила титановый. Окей. Эми коебуз. Размер biraz кичине болуп атат. Мен 2 кылам. Götürdük. Bizde крышанын içinde aldı aynek. Okey. Karmadık. Balkonda chest. Mesela 1600 dolaylı. Anında öyle oldu kılavuz. Mesela 2000. Biraz olarak düşürüyoruz. 900. Okey. Buyursa okşaştı. Эми бизде крыша пирамидальный формада чыккандыктан
Капталдан караганда бир аз кичине көрүнөт. Ошондуктан ага кичине объем беребиз бир аз жана слуховой окно дагы негизи бирөө жалгыз болбойт. Себеби бир жактан шамал кирсе, экинчи жактан чыга турган ходу болуш керек. Ошондуктан көк линияны дагы барабыз. Примерно. Бул жактан крышанын ашыкчасын киргизип коебуз. Муну тандайбыз. Окей. Муну бурчка алып келебиз. Айтат го. Мейли. Ал жагына болсо азыр биз бул жактан размерин көрүп алайлы. 676. Крышаны 676 ичкери киргизебиз. 676. 178 бизге 400 ичкерде болуш керек. Ошондо 578 кылабыз. 578. Окей, эми Окей, биздин перегородкабызды ошол жака көчүрөбүз. Окей. Окей. Эми бул жакта 1,5 алабыз айнекти. Жана 2400 бийиктикте алат. Бунусунун ашыкчасын кыркабыз дубалдан. Окей. Ctrl-S сохранить этебиз. Ошол. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.